Assalamu alaikum декандар. Көз күрөш жүрүп жаткан маалы кырманыңарга береке берсин демекчимин. Бүгүнкү күндө кандай иштердин баарын жасашыбыз керек. Мен силерге бир жакшы жаңылык айткым келип турат. Мына азыр эмки жылдын түшүмүн мына азыртан баштап кам көрүү керек. Unimax. Мына Unimax'ты көпчүлүгүңүздөр жалбырагынан берип үйрөнүп алдыңыздар. Бирок ошол эле мезгилде ошол Unimax'ты эң негизги жер семиткич катары топуракка берүү керек. Unimax жер семиткичин мына айдоо талаалары бошоду. Мына айдоо талаалары бошогон мезгилде азыр топуракка берсеңиздер аябай жакшы натыйжа алган болосуздар. Анткени Unimax топурактагы калдыктарды, мына өсүмдүктөрдүн калдыктарын жакшы чириткенге жардам берет. Жазга чейин кадимкидей чиритип, микроорганизмдердин өсүшүнө, андан сырткары сөөл жандардын өсүшүнө, жалпы эле ошол органикалык зат болот, гумус деген ошол гумустун пайда болушуна жакшы үлгү түзүп берет. Unimax жер семиткичин биз топуракка бергенде кандай процесстер жүрөт? Эң биринчиден топурактагы ар кандай химиялык заттарды бергенбиз. Мына ошол химиялык заттардын баарын тең жоюп, нейтрализовать этип, өсүмдүктөр топуракты жакшы таза абалга алып келет. Андан сырткары өсүмдүктөрдүн калдыктардын баардыгын тең чириткен мезгилде микроорганизмдердин өсүшүнө жакшы шарт түзүп берет. Өсүмдүктүн өсүшүнө, топуракта нымдын кармалышына, жердин өзү дагы борпоң болуп, нымды да жакшы кармап, органикалык зат көбөйгөндөн кийин өсүмдүк өсүп аткан мезгилде иммунитет да жакшы болот. Биз кандай колдонобуз? 1 гектар жерге 20 литр Unimax'ты чачышыбыз керек. Бул 250-300 литр сууга кошулуп туруп эле кадимкидей эле трактор менен чачылат. Эгерде трактор жок болсо, анда кол менен деле чачсаңыздар болот. Ошо 200 литр сууга 20 литр сууну кошуп туруп, кадимки чачкычтар менен чача турган болсоңуздар дагы бул өзүнүн жакшы натыйжасын берет.